Исмаил Исакович, сизге суроо берейин деп атам да. Негизи эле ошол тергөө иштери жана жогоруда айтпадыбы, мисалы 10 саат кармап депчи. Мыйзам боюнча, талап боюнча ошол бир жаранды канча саат кармаганга мыйзам жол берет. Жана ага ошол ички иштер кызматкерлери кандай бир кеңештерди бериш керек башында кармалган жаранга? Же ошол мыйзамдуу кармоо кандай эрежелери? Бул жерде мен бир эле сөз менен айтам. Мына сабатсыз, билимсиз, өзүнүн ишин билбеген адамдарды топтоп кызматка алып келип койгондору мына ошого алып кетип атат. Себеп дегенде алардын эч бир акысы жок болчу, адвокаты жок, суракка алыш, алар айтыш керек болчу. Урматтуу Паланчаев, мына биз сизди мына маселе менен сурайбыз. Адвокатты алып келиңиз, болбосо биз адвокат беребиз деп. Бири аткарылган эмес. Демек калган иштердин бардыгы толугу менен мыйзамсыз. Андан башка дагы кайталап коеюн. Жанакы полковник Алимбеков Абил ушул жерден барып алып туруп, биздин атыбызды сатып, мен ошолорго жардам берейин деп келдим деп. Мына көрүп турбайсыңарбы? Укук коргоо органынын жетекчиси алдап турса, жалган маалыматты жаздырып колду койдуруп турса, каяктагы мыйзамды айтып атабыз? Мыйзамсыз. Ошол негизинде мен айтар элем, бүгүнкү күндө тез аранын ичинде эгерде таза өткөрөбүз десе, ушул адамдарды жумуштан алып, жазалап, элге көрсөтүш керек да. Сабатсыздар, экинчи бизге мындай ишти жасабагылагын. Мунун баарын арты чоң чатак менен бүтөт деп жетекчилери бүгүн айтыш керек болчу. Тилекке каршы алар айткандын ордуна кайтып, күчөтүп, барып адвокаттардын алдын тосуп, мажбурлап, мени менен кошул, бизге биз айтканды жаса деген аракет жасагандары, бул мындай кыргыз тили менен айтканда сөз жок да, сөз жок. Ошол жаранды негизи алып келгенге чейин чакыруу тартиби кандай? Атайын чакыруу тартиби баары билет да. Чакыруу тартиби ал бир кагазды бериш керек. Мына маселе боюнча сизди чакырып атабыз, саат манча келиң деп. Алар барып туруп эле баса калып келип атпайбы? Жанакы ууга чыккандай болуп эле бирөөнү кармады, алып келди, мынаны бергин деп туруп, ошон үчүн саат 10 саат кармашып, суу бербей, улгайган кишини, ай, мен барып чай ичип алайын дегенге болбой. Мына ушунун бардыгы эмнени билдирет? Мунун бардыгы атайын уюштуруп, ушул партияны көтөрүлсүн, ушунун артынан мамлекет көтөрүлсүн, элдин арасында нааразычылык күчөсүн, бир мынандай төңкөрүшкө алып келет деген ой менен атайын жасаган чагымчыл иштер деп биз баалайбыз. Ошол жөнүндө биз маалыматты бердик Коопсуздук кеңешинин катчысына, мен жеке өзүм мамлекеттик катчыга айттым, ай, иним ушундай болуп атат, токтоткулайын буларды, мунун арты чатак менен бүтөт, болбосо баарын жазага тарткылагын деп суранычтарды биз айттык.